аймактар форумунун негизги максаты бул өзгөрүү жана өнүгүү процесстеринде аялдардын ролун көрсөтүү. Ошону менен биргеликте биз бул жерде бүгүнкү күнү эң алдыңкы тажрыйбаларды талкуулап, жериндеги аялдар аткарган иштер, жетишкендиктер, тажрыйбаларды ортого салып, кызуу талкуу жүрүп жатат. Долбоордун алкагында максаттуу муниципалитеттерде көптөгөн жетишкендиктер болду. Анын ичинде аялдардын күчү менен, аракети менен аткарылган иштер көп. Айыл тургундарына ар кайсы багыттарда кызматтарды уюштуруу, айылдын көйгөйү болуп саналган таза суу кызматы, таштанды чыгаруу, ошонун биргеликте айыл тургундарына ар кайсы багыттарда иримдерди, кружок, секцияларды уюштурууда аялдарыбыз жакшы жетишкендиктерге ээ болуп, жакшы чоң салым кошуп келатышат. Бүгүн көтөрүлүп аткан аймактык форумдун айырмачылыгы бар. Себеби бул жерде көбүрөөк көңүл бурулушу бул аял депутаттардын ишинин ишмердүүлүгүнө баа берүү жана ошондой эле мыкты тажрыйбаларды алмашуу болуп эсептелет. Ошон үчүн депутат аял катары бул жерге катышып отурганга аябай сыймыктанам. Негизинен эле биз билебиз, эгерде аял турмушта өзүнүн жашоосунда тың боло турган болсо, анда ал коом тың болот. Себеби аялдын билиминен, аялдын тажрыйбасынан, аялдын коомго катышуусуна жараша жана ошондой эле чечим кабыл алуу процессине жараша ошол үй бүлө калыптанат. Ошол жерде балдар тың болот, билимдүү болушат жана ошондой эле коом ошодон түзүлөт. Ошол себептен аялдын турмушу катары биз жашоонун доордун күзгүсүн көрсөк болот. Участие женщин в избирательном процессе очень важно. Именно женщины помогают создать социально ориентированное общество, и именно проведение таких форумов помогает раскрыть потенциал наших женщин и получить всю необходимую информацию.